Адатта аламга жол айылдан башталат дейбиз. Борбордон чыгып төө ашуу менен ала белден ашып коомдук ишмер Болот Эканбаев менен анын бала чагын, жаш курагын эскерип өзгөн шаарына, анын төрөлүп өскөн айылын көздөй кыргыз жерибиздин кооздугуна суктанып бара жаттык. Жер шарында канча жер болсо дагы, канча кооз жерлер болсо дагы, ошолордун ичинен менин жүрөгүмө эң жагымдуу жер бул менин айылым. Менин айылым дегеним эмнегедир? Шаарда чарчайсың да, ыз чуудан чарчайсың, иштеп чарчайсың. Деги эле мындай адам тирүү болгондон кийин мына ойлонбой жүрө албайт да, баардык нерседе ой болушу мүмкүн. Анан ошончолук чарчаган мезгилимде мен келип, ушул айылга келип бир 2 күн уктасам, ушунчалык жакшы сергип, дагы иштегим келип, жаңы идеялар чыгаргым келип, ушундай бир мемиреп калам да. Мен ойлойм, ар бир эле адам баласы туулуп өскөн жерин ошондой жакшы көрсө керек. Билем, мен жан дүйнөм ушул айылыма болгон ниетим, айылыма болгон жакшы ойлорум, айылыма болгон сагынычтарым ушул айыл менен бүтөт да баардыгы. Азыркы тил менен айтканда, энергиям азайып, зарядкам түгөнүп баратканда, ушул айылыма келип, мен энергия толтуруп кетем. Мен ошондон тамашалап айтып коем. Менин айылым, менин розеткам деп коем да. Ошо розеткам бул Кызыл Ыйкан айылы. Анан бизде кыргызда сөз бар да. Канча жашка чыксаң да, кайсыл жерде жашабасаң дагы, жок дегенде өлгөндө сөөгүм ушул айылыма келсин деп ниет кылышат да. Бул дагы ошол сөөгү айылына келгендин да бир сыры болсо керек. Бир бизге айтылган сырлары болсо керек. Жеке өзүмдүн оюмда ушул Кызыл Ыйкан айылымды өтө жакшы көрөм. Болот аке, Кара Жорго бийин кыргыздын улуттук бийи деп сиз алып чыккан экенсиз, ал түгүл Кытайга чейин барган экенсиз. Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Мисалы мындай да, мына бутту мындай койгондо мына кол мындай кетет мына. Далы баардыгы кыймылдаш керек, бел кыймылдаш керек. Буттар ар бир учунан баштап мындай келип, акырын тийиш керек мына. Мына отуруп, кайра туруш керек. Бул баардык жагынан мына. Мына ушундай ыкма менен анан жанагы мындай секирген жерлер бар. Ал уже бутту дагы разминка кылып, жанагы машыктырып, колдордон бери. Анан буну өзү 3,5 минутта бийлеген адам биринчи бийлегенде колдору түшүп, буттары түшүп, ушундай бир оорганы билинет да. Анан күнүбө жасай берсе, бул көнүмүш адат болуп калат. Жакшы экен, аябай мындай сразу билинет экен. Мен эми Кара Жорго бийин Кара Жорго бийи үчүн Кытайга барган эмесмин. Муну ачык айтышым керек. Ал кезде Кара Жорго бийи тууралуу менде маалымат деле жок, и Кыргызстанда деле маалымат жок эле да. Мен ошо Кытайга иш сапар менен барып, өзүм иш сапары менен барып, ал жакта бир аз иштер менен алектенип жүрдүм. Ошол мезгилде кытайлык казак туугандардын рестораны бар экен да, Алтын адам деген. Ошол жерде кытайлык казак туугандар айтып калды. Бауырым, ошо Кыргыздын Кара Жорго деген бийи бар, ошо бийлей аласыңбы деди. Анан мен болсо, биздин эле бийлердин бирөөсү болсо керек деп, бийлей алам деп эле анан музыканы койдуртуп эле бийлейин десем, эчтеке жок менде. Анан жанагы казак кыздар, балдар аябай жакшы бийлеп беришти. Анан ошол ресторанда отурган кыргыз балдар да бар экен, кытайлык. Алар аябай жакшы бийлedi. Анан ошол казак бала айтып калды, ошо Кыргыздын Кара Жорго деген бийи деп. Анан мен кызыгып, анан изилдеп баштадым. Анан кыргыз айылдарына бардым. Ал жакта жанагындай кичине тойчо болуп аткан экен. Ошол жерде анан Кара Жорго бийи аябай мындай популярный экен. Анан мен атайын алардан
ошол бийлеп аткан неме съемкаларын алып, дисктерин алып келдим. Кыргызстанга келгенден кийин биринчи Жеңиш Айтиев деген ырчы жигитке айттым. Сен стилиң аябай туура келет. Ушул Кара Жорго бийин көтөрүп чыкпайсыңбы десем, көрүп бир канча айдан кийин жооп берди ал дагы. Жок, бул мага туура келбейт экен стилиме депчи. Андан кийин Сапар Эркебаев деген ырчы жигитке бердим. Ал көрүп туруп эле айтты, жок, старомодный экен бул. Бизге болбойт, менин стилиме болбойт деп айтты. Анан мен Өзгөн районуна келип, неме кыла баштадым. Конкурстарды уюштурдум мектептерге. Уюштуруп, ошондой кылып жүрдүм. Анан бир күнү эле Рахман Разыков агай чалып калды. Бейиши болсун. Ошол киши чалып, болот, Кара Жорго бийлеген жигиттериң бар экен. Ошо жигиттерди мен бир жерге бир чай уюштуруп аттым эле, конокторум бар эле, келип бийлеп бербейби деди. Анан мен жарайт агай деп эле жөнөтүп бердим. Барып ал бийледи, кийин бир концерт коюп калды Бишкекте, циркте. Анан ошол жерде Рахман Разыков агай айтып калды, ал жерге келип да сахнага чыгып берсин деп. Анан сахнага чыкты, ага чейин мен министр жана маданият министрине кайрылдым. Ошол Кара Жорго бийин улуттук бий кылып кабыл албайлыбы деген сунуштарды бердим. Бирок эч кандай мындай конкреттүү жооптор болгон эмес да. Анан эле казак туугандар 3000 адам Кара Жорго бийлейт деп көтөрө башташты Астана шаарында. Анан ошондо биздикилер анан намысы ойгонуп кетип, анан ой сен бийлетип жүрдүң эле го, бул кандай тарыхы деп сурай баштады. Анан мен тарых таржымалдарын айтып бердим. Бул кыргызга тиешелүү ушундай деп тарыхтарын айтып бергенден кийин анан кыргыз өз түгөнөрдө түтөгөн кыргыз дейт го, жалындап кетип анан жана телевидениеге чыгарып бергиле деп суранып жүргөн маалда чыгарбаган кыргызым анан ошол жерден анан мени телевидениеге алып чыгышты. Алып чыгып жана жигиттери менен чогуу чыгып, бийлеп, көргөзүп, этно бий, бул кыргыздын ушундай бийи деп мен көргөзүп бердим да. Анан кетти, анан жайыла баштады. Анан бышылуу тамактын күйүтү жаман дейт да кыргызда. Бышылуу тамактын күйүтү ушунчалык жаман экен. Мен Кара Жорго бийин мен көтөрүп чыктым дегендер чыкты. Ой, биринчи биз бийледик дегендер чыкты. Ошентип эми кыргызда мындай нерселер кээде болуп турат. Ага деле өкүнбөдүм. Эң негизгиси Кара Жорго бийин жалпы кыргыз эли кабыл алып бийлеп кеткени мен үчүн жеңиш болду. Мен ошондой гана болушун каалаганмын. Ал жерде автор болуп же башка болуш менин максатым эмес. Менин максатым элге ушу кыргыздын бир кыпындай болсо дагы унутулуп бараткан бир салтын же болсо бир бийин же бир сөзүн айтып калсам, жеткирип калсам, менин вазыйпам ошо менен бүтөт деп ойлойм да. Ошондой болуп Кара Жорго бийи жанданды. Кыргыздын жаш балдары эмне үчүн кыргыздар, кыргыз эли ошо Кара Жорго бийин тез эле кабыл алышты. Анткени бүгүн 21 кылымда медицина тастыктап, дааналап айтып атат, адамдын канындагы память бул 500 000 жыл мурда өтүп кеткен аталардын памяттери бар депчи. Значит, Кара Жорго бий бизге тиешелүү экен. Ушул музыканы койгондо эле жаш бала, садиктеги балдар деле манантип башташат да. Значит, адамдын канындагы память ойгонот да. Ошондон улам ойлойм, бул Кара Жорго бийи чын эле ошо кыргыздыкы болгон. Ошондуктан да кыргыз эли өзүнө тез кабыл алды. Андан ары балалыкка кайрылдык. Болот Тыйканбаевдин бала чагындагы жана жаш кезиндеги кызыктуу учурлар тууралуу кеп кылдык. Эң кызыгы үйдөн окууга кеттик деп сумканын ичинде китептердин баардыгын алып таштап,
үйгө кеттик деп туруп японский деген корозторубуз болот эле кичинекей. Ошону сумкага салып, ылдыйкы көчөлөргө, башка көчөлөргө барып анан короз уруштурат элек да. Короз уруштуруп, окууга барбайт элек дагы ошо короз уруштуруп, кечке анан кечинде окуудан келдик деп келет элек да. Камелек деп коебуз. Чозмо деп коюшат, камелек деп коет, орусча рогатка деп коет. Анан камелек атышат элек да. Анан жана клястын кичинекей көк королорун жулуп алып ошону атат элек да, акырын тиет эле. Анан арабызда кычастагы балдар болчу. Алар жана алчанын корозун терип алып туруп атканда жөнөлөчү тийген жериң кадимгидей. Эми ошондо карасаңыз көзгө тийсем эмне болот? Туура. Көзгө тийип калса эмне болот? Көрүп аласың да, эми алыс жерден атып атат. Бирок ошончолук коркпой, тайманбай ошондой оюндарга жооп берип аткан биз аталарыбызга, апаларыбызга ыраазы болобуз. Мына мен мисалы азыр балдарым мындай грубыйраак бир нерсени ойноп атса, мен айтышым мүмкүн, койгула балдар, бир жериңерге тийип кетет депчи. Ошол мезгилде аталарыбыздын көңүлү токтугу, энелерибиздин көңүлү токтугу, ушул балдарыбыз элин коруй турган, жерин коруй турган баатыр чоңойсун деп жөн койчу да. Кичинекей болот кандай эле. Кичинекей болот эс тартканда эле өтө кежир, тайманбай, билгенин жасай турган бала эле да. Буну мен азыр агаларым, эжелерим айтат да. Үйгө конок келгенде, мисалы кой союп калса, эми баягы жан баш желекти улуу аксакалдарына берет да. Анан мен ана жан башты жейм дейт элем да. Болду. Аксакалы турабы, коногу турабы. Аларга берейли десе ошол жерде эле тополоң чыгат. Анан аксакалдар деле келген коноктор бер балаңы берчи деп берет эле да. Ошентип чоң желикти тааныганым караса. Чоң желикти таанып ошону алчумун. Баягы үйгө совхоздун директорлори же управляющий деп коет эле ошол мезгилде, бригад деп коет эле. Ошолор үйгө келип калса, кымыз ичкенде, чыгып кеткенден эле апам мен жетелеп кирип эле кичине кымыз куюп эле баягы пиаланы чайкап эле мынаны ич. Мына директор ичти жана же болсо мына бригад ичип кетти ушуга деп эле ырымдап эле ичире берчү да. Бирок апамдын ошол ниеттери, балким ошол ниеттеринен улам болсо керек. Айыл өкмөт болдум. Айылдык кеңеште депутат төрагасы болдум. Райондо болсо акимдин орун басары болдум. Андан кийин биринчи орун басары болдум. Анан аким болдум. Бул дагы болсо ушул апам менен атамдын ушул ниет кылып мага болгон мындай жакшы каалоолору болсо керек деп ойлойм. Мен жакшы окуганга мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Буну ачык айтышым керек. Биз Койчумандын балдарына 15 апрелде окуу жабылып, 15 октябрда ачылчу. Чын эле ошол мезгилде мугалимдер туура түшүнүп, бизге эч кандай претензия койчу эмес. Андан калса 15 октябрда келип деле окуйлу десек, совхоздун жана сарайында 2 комната үйдө жашачубуз. Бир комнатада ата-энең жатса, бир комнатада шагырап 11 баланын бир 6-7си калган чоңой студент болуп кетсе, бир 6-7 жатчубуз. Размерлерин мен азыркыга чейин билем. 2,70 2,70. 2 метр 70 сантиметрден ошондой төрүштүк 2 комната болчу. Мына аны мен кийин мен өзүм колум менен буздум, ошон үчүн бул размерлерди жакшы билем. Анан ошол жерде элестетиңиз, сарай тоонун ичинде электр энергиясы барган, бирок аябай мына слабый. Үлбүлдөп эле турчу. Анан кантип тетрадка жазасың? Күндүзү окуудан барып эле сумкаңды кыргытып коюп туруп, койду кайтарып кетишиң керек. Жазган маал болсо, козуларды кайтарышың керек. Ошондой эле мезгил болгон. Анан китеп окуп, же бир нерсени жаза алганга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мен 11 классты бүткөндө окууга тапшырбай калып, 1 жыл бою дыйканчылык кылып, дыйканчылыгымды сатып, бал челек алып, анан ошолорду кийинки жыл тоого чыгарып, бул жакта дыйканчылыгымды улантып, иш кылса өзүм чөнтөмө бир аз тыйын салып, анан барып окууга тапшырдым. Мен барган мезгилде туура эле медицинага тапшырайын десем, медфакка экзамендер бүтүп калган экен. Анан юрфакка мүмкүнчүлүк болуп калып, анан юрфакка окуп калдым. Мен юрфакка окуганым өкүнбөйм.
Биринчиден өзүм коргоонго мүмкүнчүлүк болду. Экинчиден тууган уруумда же досторумда бир маселе болуп калса, аларга акыл айта алам. Юридикалык жактан. Болот ага, 23 жаштагы көпчүлүк жаштар өзүн таппай жүрөт. А сиз болсо мечит салып, Айтор көчмөндөр оюнун уюштуруп жүргөн экенсиз. Мындай чоң дымак кайдан деп ойлойсуз? Болот, сен кантип ошондо курулуш кылдың, эл үчүн деп ошол мечитти кантип курдуң деп өзүм суроо берем. Чоң уулум 26-га келди. 26 жашыңда көчмөндөр оюнун кантип өткөрдүң деп өзүм суроо берем да. Бардыгы эле ушу Кудайдын жардамы менен болду. Ишенесиңерби? Кудай Таалага деп бир кадам, эгер жакындап бир кадам шилтесең, Кудай Таала сага чуркап келип кучактайт дейт да. Жаратуучу ушундай бир касиеттүү зат. Ал затка эч ким тең келе албайт, бирок ал зат берген нерсени эч ким жулуп ала албайт. Мен ушул мечитте келип баштаарда биринчи өзүм туугандарыман деле каршылаштар болду. Андан көрө үй салгыла, атамдын үйүн оңдогула дегендей маселелер болду. Кудайга шүгүр, биз 6 айдын ичинде мечитте фундаментинен баштап күлүчүнө чейин бүтүрдүк. Ал кезде ошол мечит, ошондой мечит салуу Кыргыздын колунан келбей турган мезгил болчу. Жаратуучунун үйүн сен салсаң, сага жаратуучу өзү үй салып берет экен. Мен ушуга ишендим. Аны салгандан кийин эле иш дагы алдыга кетти, дагы берекелүү болду. Оштон үй алдык, Бишкектен үй алдык, имараттарды сала баштадык, ишканаларды салып, элди иш менен камсыздай баштадык. Кудайдын кудурети менен айылда да үй салдык. Мына ошондой иштерди жасап, анан көчмөндөр оюнун жаратканга, ошону өз колум менен, өз чөнтөгүм менен акча чыгарып, ушул көчмөндөр оюнун өткөрүп калганга ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Мен ойлойм, бардыгы жаратуучунун колунда экен, болгону биз ага жакындашты билбейт экенбиз. Кыргыздын каада салтын бекем сактап, маданиятка салым кошуп жүргөн адамсыз. Балдарыңыздын аттарын кыргызча койгонсузбу? Кыргызча эле мектепте окушабы? 8 балам тең, 7 уул 1 кыз, бардыгынын аттарын кыргызча койдум. Мисалы, кээде жогорку кеңеште отурган депутаттарды көрүп калам да, укмуш эми кыргыз тилинде күйгөн адам болуп сүйлөшөт да. Аттарын атабай эле коюн. Үйүнө барсаң, балдар мама, папа деп чуркап чыгат. А трибунада сүйлөп атканын көрсөң эми укмуш, сен ойлойсуң, бул кыйратты. Үйүнүн баардыгы кыргызча болуп жатып калды дейсиң да. Анан барсаң эле мактанып баштайт. Ой, мен евро стилде үйдө ремонт кылдым. Ой, кокуй, мен мынандай стилде мындай кылдым. Балдар болсо мама, папа деп чуркап жүрүшөт. Анан мен таң калам. Мен кээ бирки достордун үйүнө барсам дагы балдар мама, папа деп калганда тамашалап коем. Эмне орустар бул жерде деп тамашаласам. Анан тили ошентип чыгып калбадыбы дейт. Анан күлүп коем. Өзү ошентип чыккан болсо жакшы экен да. Силер аябай укмуш өнүгүп кетипсиңер деген сөздөрдү айтып тамашалап коем да. Андай болушу мүмкүн эмес. Кыргыздын баласы кыргызча эле тил кирет. Болгонан өзүбүз обу жоктук кылып түртө беребиз ар кандай нерсеге. Мына ошондой. Туризмди колдоо фондунда иштегениңизди билебиз. Эгер сырттан конок келип Кыргызстандын эң кооз жери кайсыл жер деп сураса, кайсыл жерди айтмаксыз? Мен эгер сырттан жолоочу келип, эгер Кыргызстандын эң кооз жери кайсыл жер десе, биринчи Кыргызстан эле демекмин да. Кыргызстандын кооз эмес жери барбы? Жок. Бардык жери кооз. Мен ойлойм да, мынакей. Баткенге бардым да. Баткенде азыр атын унутуп атам, бир тоолуу жер бар, таш тоолор. Укмуш, эчтеке өспөсө дагы гүлдөй көрүнүп турган таш тоолор бар. Мен атын унутуп атам азыр. Ошо туризмде иштеп атып барып калдым. Укмуш. Ошол жерди кантип жаман дейсиң да, эчтеке өспөсө дагы, бирок кантип жаман дейсиң. Укмуш килемдей болуп турат. Жөн эле жанагы биздин жанагы шырдакты салып койгондой болуп турат да. Кантип жаман дейсиң. Мисалы, мына Ошко келдиңер. Мына өзгөн, Оштун Төөчү деген тоо. Буягы Кара Шоронун тоолору,
Бул жагы нарынга аша беришти болор. Кара Шородон ары Актала районуна ашып кетсек болот. Бул жагынан Тогуз Тору анан Ат башка ашып кетсек болот. Мисалга айтып атам да. Кантип Кыргызстандын мына эле жери кооз деп айта аласың. Анан бирок ошолордун ичинде эгер ирге бардык тарабынан мындай неме болобуз десек, анда мен бардыгын Ысык көлгө келгиле демек. Биринчи. Се Ысык көлдөн жуунуп таранып, баягы жаман адаттарын баарын ошо суу менен агызып бер, анан Кыргызстандын калган жерине кыдыргыла демек. Анан Кыргызстандын калган жерлери эми ар бир адам келгенде ошо суктануу менен карай турган жерлер бар. Болгону ошол суктануу менен карап аткан жерде биздин жергиликтүү элдин таштандылары бизди кейитет да. Мына ошол таштандыларды ар бир адам өзү күрөшүш керек. Аны айтпайм мен мэрге орбада же айыл өкмөт же аким күрөшсүн деп же губернатор. Жок. Ар бир адам өзү күрөшүш керек. Бул жер сенин жериң. Бул сенин элиң, сенин мамлекетиң. Мен бирде бир жигит мени менен келатат машинада Бишкектен Ошко. Келат анан коласын ичип бүтүп эле терезени ачты дагы ыргытып бер да. Анан мен катуу кетип аткам. Жалган айтпасам бир 200 метр өтүп барып токтодум. Токтоп буруп атсам эмне болду? Эмне болду деп калды. Анан жөн эле дедим. Буруп жанагы жерге келип туруп токтодум да айттым. Баклажкаңды ал дедим. Түшсө андай баклажкадан бир 100дөй жаттыр. 100дөй жатат. Коюңузчу дейт, коюңузчу бир баклажка. Мен айттым, ал десем, кайсыңсын мен билбейм дейт. Мен айттым, сен ыргыттыңбы? Өзүңкүн таппасаң дагы өзүңкүн окшошун ал дедим. Себеби биз ар бирибиз ошо ыргыткан үчүн ошо 100дөгөн баклажка пакеттер жатат. Эгер ар бирибиз күрөшүп, ошол баклажка менен пакеттерди таштабаганыбызда ушул жер таза болот эле деп келгиче кулагын чеп келди. Бирок кийин 1-2 жылдан кийин жолугуп калып, мен дейт машинада кетип атып эмес дейт, көчөдө кетип атып тамекинин бүчөгүн таштай албай калдым дейт. Сиз ушунчалык кулагыма жеткирип койгон экенсиз, мен азыр дейт жерге бүчөк таштагандан тартынам дейт. Бул жакшы да. Ишкерликте жүрүп, саясатта жүрүп жоготконуңуз эмне, тапканыңыз эмне болду? Өмүр таржымалыңызды эстеп артка бир кылчайып караганда кайсыл чуулгандуу окуя эске түшөт? Эмнеден улам көзүңүзгө жаш алгансыз? Ишкерлик менен жүрүп көп эле кадыр барк таптым, жакшы иштерди жасай алдым. Бирок ошол эле учурда бирөөлөргө жардам берем деп артынан жаман сөз уккандарым да болду. Мен ушул учурдан айтып коюшум керек да. Өзүбүздүн айылда Марат деген жигит бар эле. Ошол жигитти 3 жыл үйүндө жашаттым Бишкекте. Андан кийин Кореяга жөнөттүм. Кореядан келди. Кайра иштешип калдык. Анан ал жигитти бир жерге коюп, анан айлык берип баштадым. Жүрүп анан 2011-жылы өзүнүн сарайында асын өлүп калат да. Анан ошондо мени өлтүрдү дешип, арыз жазышып, мени каматышты, подпискага чыктым. Анын асын өлгөндүгү тууралуу бардыгы жашырышты. Бирок ошол жигиттин өзүнүн бир тууган абасынын баласы ошол анан мага айтты да, бул сен өлтүргөн жоксуң, бул асын өлдү. Жипти мен кескемин деп ошол киши айтып берген. Анан ошондон кийин мен акталышыма жол түзүлдү да. Анан ушул жакшылык кылам деп аябай оор, ушунчалык мен жакшы көрүп калган бала өлүп, бирок ошол баланы кайра мени өлтүрдү деп туруп мени жалаан жала кылганда мага аябай оор тийген. Мен ушунчалык кыжалат болгом, чачтарым түшүп калган. Ушунчалык бир жаман акыбалда болгом. Мен ошондо мынтип айттым эле да, экинчи эч кимге жардам бербейм, эч кимди мындай карабайм дедим эле да. Бирок эми жашоодо жардам бербей кое албайт экенсиң. Адам экенбиз, келип суранат экен, иш таап берип койчу дейт экен, же болбосо кичине жардам берип турчу дейт экен. Айла жок, жардам беришке туура келет экен, иш таап беришке туура келет экен. Эми андай нерсе кайра кайталанбасын жашоомдо. Бирок мага эң оор өзүм жардам берип, өзүм карап келаткан адамды мага төңкөп койгондо мага аябай оор болгон. Мен 9-класста жанагы
пресс жип деп коебуз. Чөп байлай турган жипти алып, өрүп, мал базарга чыгып сатып, кой келеби саткан акчама эчки келеби сатып алып келчүмүн. Мына ошондо кызыгуум башталган. İşte oturup 99-жылы жаңы жылда 2000 жылга өтүп атканда мен Новосибирскийге товар алып кетип атып таможняга түшүп калгам. Ал товардын ичинде бир эле өзүм эле акчамдагы товар эмес, бирөөлөрдөн карыз алып кетип аткан товарым болчу. Ошондо нөлгө эмес, минус нөлгө калып кеткем. Акырында отуруп аны кутулуп чыгып кеттим кайра. Дагы иштеп отуруп туруп Алматада иштедик. Алматада жакшы иш жүрүшүп калган мезгилде мен машина алып, ал кезде жашкем. Анан келип туруп эле машина алдым, болду, дүйнө жетти деп түшүнүп алыпмын. Бардык ишти токтотуп коюп келдим, кийин машинам кийин бузулат экен, башка болот экен. Машина алгандан расход экен, анда бир банкрот болуп, неме кыла албай калдым. Иш баштай албай, анан акырындап кайра нөлдөн баштап чыктым. Ошентип мен жашоомдо 2 жолку банкротство болду. Эми мындан кийин банкротчулук болбосун деп ойлойм. Себеби бул банкротство адамды сындыра коет. Көп жигиттер, көп кыздар, деги эле адамдар бизнесмен болобуз деп бардыгы эле каалайт. Бирок ошондо бир банкрот болгондо эле коркуп кетип качып кетет да. А мен болсо банкрот болгондо о катары кубадымбы? Токто, банкрот сенби, Берке депчи. Сен менен мен бир күрөшүп көрөйүн деп. Бул тамаша иретинде, бирок тайманбастан кайра ишти баштап отуруп, анан Кудайга шүгүр чыктык. Ишкер адамга карыз сурагандар көп болобу же иш сурагандар көп болобу? Ишкер адамдан иш сураганга караганда карыз сурагандар көп болот. Ишкер адамдан иш сураса жеңил да. Иш бересиң, иштетесиң, айлыгын алат, жанын багып кетет. Карыз сурап атканда болгондо да жакын адамдарың сурайт да. Бербейин десең капа болот, берсең ошо менен мамилең үзүлөт. Тааныштарга тыйын бересиң, ошончо жок. Чалсаң албайт, болду, ошо менен кетет. Душмандарым тыйын сурап келсе жакшы болмок, тыйын берип коюп ошончо катташпай калат. Саясатка сизди кандай максат мүдө эрişип келген? Сизге колдоо көрсөтүп турган, түртмөлөп турган ким болгон? 2000-жылы Каракулча өзгөн эли көтөрүлүп калды. Анда Үсүн Сыдыков аксакал бар. Ошол киши баштап калды. Акаевдин өзү эмес, ошо Акаевдин командасынын элге болгон жаман иштерин ачыкка чыгара башташты. Анан ошондо мен ошол кишиге кошулуп алдым. Өзүм эле. Жаш балам. Бала студент, бирок чындыкты айта алган студент. Анан чыгып алып элдин алдына кыйкырып чыктым. Каракулча эли келди, келип өзгөн эли менен кошулду. Анан бул жак Ташкөмүргө чейин бардык, жөө жүрүш кылып. Анан ошондо мага бир ой келди. Мен саясатчы болом дедим. Мен ушул чындыкты сүйлөй алган, жаман иш жасагандардын колун кесе турган саясатчы болом деп калдым. Деп аракет кылып баштап келдим, ошо менен келатам. Ошол мүдөм менен мен ушул районду жетектегенге чейин жетиштим. Бүгүн деле карап отуруп, бүгүн ошол менин максатымдын бир четин да аткарып келаткан бүгүнкү президент менен ГКМБнын башчысы, төрагасы Камчы Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевичтердин жасап аткан иштери ошол 2000-жылы мен мүдөө кылган, мен аракет кылган нерселерди жасап атышат да. Күнүгө телефондон карап отурам да. ГКМБ кармады коррупция менен паланчаны, ГКМБ кармады паланчаны түкүнчө. Күнүгө неге токтобой атат мен түшүнбөй атам. Эмне үчүн адамдар ушунчалык токтоосуз коррупцияга малым кылган, мен ушуга түшүнбөйм. Бирок мен ыраазымын, ушул эки адам бүгүн болгон күчүн сарптап атат. Эгер bunday жол менен кетсе, бул адамдарды деле чарчатып алабыз. Биз жалпы команда, жалпы эл жардам бериш керек. Коррупцияга каршы дедиби? Эл жакшы көрүп атабы коррупцияга күрөшкөндү? Значит, эл өзү жардам бериш керек. Келечекте Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиз? Орто Азияда Кыргызстан эң өнүккөн өлкө болот.
Буну мен чечкиндүүлүк менен коркпой айта алам. Эң өнүккөн, эң бай мамлекет болот. Анан кошуналаш өлкөлөр же болбосо жалпы эле көчмөн элдери биз кыргыз элинен таркаганбыз деген моюнга алуу процесстери жүрөт. Дүйнөдө 5 эл болсо, эски элдерден 5-10-ун сап башында кыргыз эли турат. Адам деген сөздү, адам атанын сүйлөгөн тилин таштабай сактап келаткан бул кыргыз эли. Эгер билген адамга. Себеби адам бол дейбиз, адамча жаша дейбиз. Биз адам атанын атын сактап келатабыз. Калган элдер ар кандай тилге алып өтүп кетишкен. Ошондуктан Кудай буйрса, кыргыз эли, Кыргызстан болуп көрбөгөндөй өнүгөбүз жана кошуна мамлекеттер бизге келип өз ойлорун айта турган учурлар келет. Мыяка киргизип бошотор. О, нарака өткөзүп тур бошот. Мына белери кошпо. Ошо нарака өтүп тур бошотон. Да, мында она байталдарды да бөлгүлө. Ар бир кыргыздын үйүндө ат жана боз үйү болушу керек деген болот аганын аттарга болгон кызыгуусунан улам аттарды баккан жерине бардык. Ошол торуну бөлүп ташта ошон. Бол. Бол, айда келе. Илгери мен ушул жерден мектепке барганда ошо мал сасыйсың деген ушул жерде болгон да. Кечке ушунду мал менен болуп чөп саласың, жем саласың, анан ат урупа жок ал кездечи. Анан мектепке барсаң анан мал жыттанасың мына. Биз эми мына жаз келгенде апрель айында, ошо 15 апрелге чейин жылкыларды үйүргө чыгарабыз. Үйүргө чыгарганда, үйүргө жана айгырды коюп атканда сөзсүз түрдө ошол айгырдын кызы болбош керек ал үйүрдүн ичиндечи. Ошол айгырдын апасы болбош керек, энеси. Мына ошондой жылкы бул укмуштуудай бир акылдуу жан да. Булар өзүнүн кызына же өзүнүн апасына мына көз карабаш керек да. Ошондон улам биз айгырларды коюп атканда сөзсүз түрдө кызы менен энесин бөлүп, анан ошо 15тен 20 башка чейин бир үйүр кылып чыгарабыз. Жылкы мындай унутпайт да, бир адат болуп калса, ошол адатты унутпайт. Жылкы мисалы бээлер кайсыл жайытта тууй турган болсо, тууй турган мезгилинде башка жака сатып берсең дагы ошол жака келип тууганга аракет кылат. Анан жолун гана таппай калса, айла жок, ошол жака көнөт да. Болбосо булар ошол өзүнүн жайытын тандагандан ошол жайыттан кетпейт. Могу чуркабас болду. Акырынбас. Жип байлап берип коюн. Бул кайга кетти бул? Назира, коркпой эки жака мындай бурсаң бул машинада эле. Всё. Мындай тегиз мына токтоткондо экөөнү бир тарт. Болот аке, аттарга болгон кызыгууңуз эмнеден улам башталган? Şu бала болуп эс тарткандан бери эле кызыгам. Анткени мен атам ошо жылкы багып, кой багып, мал чарба менен алектенген киши болгон. Аттын мындай туяктарынан, кулактарынан, жалдарынан, жалпы эле түзүлүшүнөн карап туруп билебиз да, кайсыл ат күлүк, кайсыл ат жөн эле мындай күчтүү ат, же болбосо коркпогон жүрөктүү ат, ошолорду билебиз. Анан мисалы мен минип турган ат бул эми баягы көк бөрүгө чабыла турган ат. Бул күлүк. Бул күлүк дегенде жана байгеге чабылчу күлүктөрдөн эмес, ошол кыска жерлерге катуу чуркап бара ала турган жылкы. Анан менде бүгүнкү күндө 7 ат бар. 11 атка чейин бир учурда кармап турдум. Өзүм улак тартам. Мен эми чындап айтсам улак менен ооруйм. Мен 2007-2008 жылдары ушундай бир ураан көтөргөм. Ар бир кыргыздын үйүндө бирден ат болсун деп.
ар бир кыргыздын жигити ат мингенди үйрөнсүн деп. Ат багуу сизге эмне берет? Аттарыңыздын ичинен мындай эң асырап, көзүн карап айланган атыңыз барбы? Мен сүйбөгөн атты сатып албайм. Анан өзүмдө жылкыларымдан туулганда ушу карап коем. Жакшы кулундар чоңоюп келатса, мен ошол кулунду алып калам дагы, ошол кулунду ат кылам да. Сүйсөң гана жылкыга жакшы көрүп жем бересиң, жакшы көрүп чөп бересиң. Анан ислам дининде ушундай бир аят бар экен, пайгамбарыбыздан калган сүннөт катары. Жылкыга ар бир берилген жем чөп, ар бир кетирген расходуң дейли, чыгымың бул садака катары эсептелет экен. Ошондуктан мен балким көчөдө жүрүп бир колунда жок же бир мунжу майыпты көрбөй садака бербей калган күндөрүм болушу мүмкүн. Бирок күнүнө жем чөп жеп аткандан кийин, ушуларды карап аткан адамдар айлык алып аткандан кийин ошол менин садакам деп түшүнөм да. Аттарыңыздын арасынан сынактарга же оюндарга катышып байге алган аттар барбы? 2012-жылы Бишкекте бир гектар деген атым бар эле. Кара түстө, ошол лучший баягы аттардын эң жакшы аты деген номинацияны алган. Аламан улакта. Көкбөрүдө болсо быйыл буну мен өзүм мына Өзгөнүн ичинде, Өзгөн районунун ичинде өзүбүз теңдүү балдар менен улак тартып аттык. Көкбөрү жана 5-5 деп коебуз. Ошо көкбөрү тартып атканда ушул атым эң жакшы ат деген номинация алды да, наам алды. Бир атты багыш үчүн бир айда же жылына канча каражат кетет? Бир атка 25 түк чөп кетет. Күнүнө улак тартып аткан мезгилде чоң аттарга 7-8 килограммга чейин жем берем. Арпа, багып атканда болсо жүгөрү беребиз. Багып атканда көбүрөөк расход кетет. Анткени эгер 5 килограммдан баштаган болсо күнүнө кошуп барып күчтүү аттар 40 килограмм, 50 килограммга чейин жем жеген учурлары болот. Анан суута баштаганда ал жем жылкы өзү токтотот. Мисалы 40 килограмм жеп өзүнө жеткенде жылкы өзү эле жебей калат. Жемди салып берсеңчи. Анан ошо бир аттын расходу, мисалы бир атты 5000 сомдон карашат. Бүгүнкү күндө ошо 7 атым бар. 7 атымды карагандар ошол 35 000 айлык алышат да. Андан сырткары жем чөбү бар. Анан дары дармеги бар. Жылкы болгондон кийин, мал болгондон кийин ооруйт. Анан кээде ошол уколдорун бердиребиз. Иши кылса ар бир кыргыздын жигитине айтат элем да. Жылкы менен оору кылачы деп. Бөлөк оору тийбесин жигиттерге, ушу жылкы менен ооруган оору тийсин. Мен мисалы бир жылкыны сүйүп калсам, бир атты сүйүп калсам, кайра бара берем, баалашыпчы. Кымбат болсо да кайра барып, суранып атып, ар кандай тааныш адамдарды салып атып болсо да ошо атты сатып алам. Мен эми эң кымбат ат сатып алганым 50 000 долларга чейин болду, эң арзаны ушу 5 000 доллар болду да. Анан жылкыда ушундай учурлар болот, менде көп аттар өлдү. Бир атты 35 000 долларга мына Өзгөндө Шоробашат деген жерде Псих деген ат эле. Аябай жакшы эле. Ошол атты үстүнө бир минип көргөн жокмун. Атты сатып алдым 35 000 долларга. Багууга киргиздим, багуудан чыккан күнү өлүп калды. Эми бул жылкы айтат да, ошо ээсинин жаман нерсесин алып кетет дейт да, алдын ала тосот дейт. Өзүн өзү садака чабат дейт жылкы. Жылкы түн бою ушу Кудайдан тилейт экен да. 70 тилеги бар дейт. Ошо 70 тилектен 3 эле өзүнө экен. 3 кайсыл? Жем чөптү ушу өз убагында жеп, суун ичип турсам, жылына бир жолу үйүргө чыксам дейт экен. Анан дагы бир тилеги ошол өзүнө ошол ден соолук болсо керек. Калган тилегинин баардыгы ушу ээсине, кожоюнуна тилек кылат экен. Ушул кожоюнум бай болсо, мага жакшы жемдерди алып берсе, жакшы жабууларды алып берсе, жакшы сарайларды салып мени кургак караса дегендей ниетте, ушу жакшы ниеттерди кылышат экен да. Азыр мына көбүнчө фейсбуктарда улак тарткандарды көрүп алып, ой жапайылар, ой акмактар деп атпайбы?
ушинтип да ойнойбу депчи. Бул улак тартыш бул оюн эмес. Бул кыргыздын аскерге даярдап аткан даярдыгы. Бул боевой жанагы аскердик даярдыктарда сөзсүз 1-2 адам өлөт да, чоң боевой баягы аскердик чоң даярдыктар болгон учурларында. Ошондой эле бул улак тартышта анча-мынча жертва болот. Бул бирок 10 жылда бир ушундай учурлар болот. Бирок буту колдор сынган учурлар көп болот. Улакты айтып атпаймынбы? Улакта мисалы доодо деп коет, мына топко кирген аттар война билет жазылган илгери. Мисалы паланчанын кара кашкасы топ жарат деп жазып койгон. Согуш болгон учурларда палан айылда түкүнчөнүн кара кашкасы, түкүн айылда паланчанын көкчөсүн алып келгиле дейт мисалы. Ошентип турган катарга тизилгенде эми элестетиңиз, ал беттен бир 5000 10000 ат келет чаап душман. Бул беттен сен чыгып келип турасың бир 5000 10000 ат менен. Анан барып бири-бири менен чабышканда ушундай тирешип калган топ болгон учурда жанагы тандалган аттарды кое беришкен анан. Алар барып турган топту жарып, кылыч чапканга ыңгайлык шарт түзүп берген. Мына ошон үчүн улак тартышты жапайы, анан булар адам эмес деп жазып аткандарга мен айткым келет да. Булар кыргыз мамлекетин коруш үчүн даярданып аткан жигиттер. Кандайдыр бир учурларда ушундай бир Кудай сактасын, ошондой согуш чыгып кетсе, баягы сынап, диванда отуруп алып, ой жапайы, ой адам эмес булар, жиндилер деп жазып аткандар согушка чыкпайт алар. Ошо согушка ошо улакка жарамдуу, улак тартып аткан жигиттер, улакка жарамдуу аттар ошол жерде душманды бет алып ошолор турат. Ошондуктан мен кайрылат элем ушул учурдан пайдаланып. Эч качан улак тарткан жигиттерди жапайысыңар, адам эмессиңер деп жазбашы керек. Мына ошондой аттарды тарбиялаган кыргыздардын мүнөзүнө ыраазы болуш керек. Алар жөн эле ойноп, жөн эле бир торпокту же текени талашып аткан жок. Ал жерде ошо намыс талашып атышат. Алар ошол намыстуулук үчүн күрөшүп атышат. Ошол элине душман кирип калса намыс үчүн чыга турган жигиттер, ошо намыс ошол жерде койгонот. Ошондуктан мен жалпы элге кайрылам. Кыргыздын ар бир оюну бул кыргызды кылымдарга жеткире турган оюндар. Биз мына жерде ат майдандын жанында турабыз. Бул жерде бат-бат улак чабылып турат окшойт. Ушул жер боюнча кенен айта кетсеңиз. Бул жер Кызыл Ыйкан айылында, ошо Жаз айыл өкмөтүндө Кызыл Ыйкан айылынын жогору жагында бада кайтара турган жер эле. Анан бул жер мындай жакшы тегиз эмес жер эле. Анан мен ушу райондо иштеп турган мезгилимде райондо бир 10-15 жерге тайгазанга жерлерди бөлдүртүп бергем. Анан бул жерди да ошол жаштар центри болсун, айылда жаштарды сактап кала турган жер болсун, баардыгы эле чекке берилип үйлөр салынып кетти деген мындай ой менен ушул жерди мындай бөлдүрткөнгө аракет кылгам. Бирок толук эмес болуп калган документтери. Мына азыркы созывдагы айылдык кеңештин депутаттары быйыл чечим чыгарышыптыр. Ошо Жаз айыл өкмөтүнүн ат майданы болсун деп. Ошо ат майданга болсо, ошол башында инициатива көтөргөн адам катары ошо Болот Ыйканбаев атындагы ат майданы деп чечим чыгарышыптыр. Мен аябай ыраазы болдум угуп. Рахмат, ошол туура түшүнүшүп, мээнетти баалап дегендей. Анан Кудай буйрса бул жерге спонсорлук кылып берейин деп атам. Мен дагы кеңейтип, чоңойтуп, тегеретип, тосуп, адамдар отурганда мындай ыңгайлуу отура турган жерлерди жасап берейин деген жакшы ниеттерим болуп атат. Буйрса эми быйыл күздө ошол бир жардам берейин деп ниет кылып атам. Ушул жерде ат багасызбы? Могу сарайлар бар экен. Мен бул жерде илгери мен ушул жерде чоңойгом. Атам кой багып, совхоздун коюн баккан, мамлекеттин меронос койлорду баккан. Анан ошол кезде биз неме кылганбыз? Ушул жерде чоңоюп, ушул жерден мектепке барып келип окуп, ушул жерде мал карап чоңойдук, жылкы, кой карап. Анан бул жер кийин союз таркагандан кийин бул жер eensiz калган. Анан бул жерде бирөөлөр алган. Ошентип отуруп аягында мен сатып алып,
Анан сарайлардын баардыгын сүрдүрттүм. Анткени эски сарайлардын үстүлөрүн элдер чыгарып кетишкен. Дубалы калган. Дубалдар да жакшы эмес эле. Ошолордун баардыгын чыгартып, сүрдүрүп, тазалатып, анан жаңы сарай салдым. Жаңы сарай салып, азыр жылкыларды, төөлөрдү ушул жерде карап атабыз. Кудай буйруса. Мен бала кезим ушул жерде өтүп, балалык жыттанган жер десем болот. Ушул жерге келгенде атам раматылыкты эстейм, апам раматылыкты. Ошо Алла Таала бейишинен орун берсин. Ошол кишилер ушул жерде ак эмгек менен эмгектенишип, бизди эмгекке бышырып, ушу пешене тери менен ак эмгек менен жашашты үйрөтүшкөн да. Анан ошолорго да рахмат. Ушул жерде ошо аз гана айлыкка кой багышып, 11 баланы чоңойтtu. Мен 11-инчисимин үйдө. Эң кенжеси. Анан атам менен апама аябай ыраазымын. Эң негизгиси мени ушул ууру кылбай, бирөөнүн акындысын жей тургандардан кылбай, туура тарбиялаганына мен ыраазымын. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, пешене тер, ак эмгек менен жашап келатабыз. Кыргыздын каада салтын сурасаң Болот агадан сура деп, Болот ага менен маектешкен сайын таң калып басып жүргөн энциклопедия турбайбы деген ойлор менен ар бир кыргыздын үйүндө боз үйү болушу керек деген сөзүнөн улам үйүнө кызыгып Болот аганын үйүнө саякатка бардык. Эми ушунча келгенден кийин үйгө кирип дагы нан істеп, кыргыз катары бир куюм чайыбызды ичип кеткилем. Бул жак менен жүрсөң, сонун аябай кылдаттык менен жасалган турбайбы? Өзүңүздүн колуңуз менен жасасаңыз керек. булардын баардыгын дарактарды туура өзүм эккемин. Анан проектилерди өзүм чийгем буну. Өзүмдүн оюму, өзүмүн жанагы эми өзүң жашай турган үй болгондон кийин өзүң каалагандай болуп жасалса жакшы да. Анан курулушчу болгондон кийин өнөрдү көргөзөлү дегенбиз да. Кел колго суу куй балам. Кел. Ой Азамат, ана. Ой Азамат. Мен кичинекей уулум, Битегин деген. Битегин. Аябай сонун аты бар экен. Ой, рахмат. Эми коюп чачыңды бери балам. Кел. Ой Азамат, коюп. Бу колго суу куят дайыма. Ушундай Азамат. Өмүрүң узун болсун. Кана, жүргүлө. Сиз айтып атпадыңыз беле? Ар бир кыргыздын үйүндө боз үй болуш керек деп. Эми ар бир кыргыздын үйүндө боз үй болуш керек, бирден ат болуш керек. Бул кыргыз болуш өтө кыйын дейт го. Бул үйдү коноктосуш үчүн жасадыңыз беле же өзүңүздөр жашаш үчүнбү? Эми бул өзү биринчиден боз үйдө кечинде баягы жатакана катары колдонсоң аябай жакшы. Анткени бул жерде уктаганда ушунчалык уйкуң канып, бул жыгач, кийиздин мындайча айтканда керемети башка да. Анан жана үйдүн ичинде көрүп атабыз, абойлорубуз деле дышайт этпейт да, дем албайт да, дубалдарыбыз деле. Анан баягы үйдүн ичиндеги эле абалар тегеренип атат. Бул боз үйдө деген таза абага кирип, айланып, нем алып турат. Ошого биз эми 4-5 жылдан бери ушул үйгө көнүп алдык. Жакшы. Балакайга үйрөтүп атам. Ошондой нерселерди да балам. Балам, сен эжең айтып койчу. Жатканда биринчи арабча, экинчи кыргызча да билет. Кыргызча жатканда эмне деш керек? Жаттым тынч жазгым кенчтеним курам. Тегилегим иман. Жакшы уктап турайын де. Балам айтып койчу. Азамат. Манас атабыздын баласынын аты ким? Саметей. Манас атабыздын аялынын аты ким? Канекей. Канекей.
Азамат. Манас атабыздын минген аты ким? Акылы. Ана. Ой, Азамат. Бардығын білет, а балам, а? 8-ші балам. Жаңағы чоң балдарыбызды өзүбүздүн бала кезде эле чоңойтуп калыппыз да. Анча көңүл бура албай калыппыз. Анан кичинелерге келгенде өзүң бир аз болсо да өзүң ата экениңи сезип, буларга акыл насаат айтып калат экенсиң да. Ошондон улам буларга бир аз болсо дагы көңүл буруп келатам. Амин. Жараткан Аллахым элибизге ынтымакчылык берсин, мамлекетибизге тынччылык берсин. Иштерман, ишкер адамдар көп болсун. Саңа дагы, Назира, куш келипсиң. Кудай таалам эки дүйнө бактылуу инсандардан кылсын, бактылуу кыздардын катарын толукта. Кудайым баг дарыткан жакшы инсандардан кылсын. Аллахым оматыбызды берсин. Аллах акбар. Япс. Ар бир адамдын үйүндө чаржайы ташыкча нерселер жатпаш керек деп айтып калды. Чынында эле үйүнүн кооздугуна атөгөл бак дарактардын түрлөнүп отургузулуп, бардык майда чүйдө шарттарынан бери кыраакылык менен жасалганын көрүп суктандым. Түнүңүз анда. Мынабы биздин жүзүмдөрүбүз. Жүзүмдөр мына жылда бутап, буларды жерге түшүрүп көмүп, кайра чыгарып анан ушундай байлайбыз. Анан жазда өзү чыгып артылып, анан бул жерде мөмөсүн алат. Бул жерде кичинекей ушу балдар футбол ойноп, азыр футболго аябай кызыгып атышпайбы? Кыргызстанда бүт эле жаштар. Ушу жерде кичинекей жер болсо дагы тегиздеп берип койгом. Балдар футбол ойношот. Топ тепкенди үйрөнсө кийин чоңойгондо чоңураак. Сиз бар жогун эске алып жасаган турбайсызбы? Мына жерде болсо балдарымды турникке жарыштыртам. Приз коюп берем. Ким канча турник тартынат, ким канча бурус ойнойт. Бул жакта болсо жеңеңе тандыр кылып бергем. Мангал ошолордо. Жеңер нан жабат. Сонун кылып. Анан мынабы көчөттөрдү, мына көчөттү былтыр эккен, бул биз түштүктөн нак деп коебуз, груша, алмурут. Бул поликарликовый, мына былтыр эктим, быйыл уже алып атат, Кудай буйрса. Мынабы алмаларда поликарликовый, булар дагы быйыл гүлдөдү, быйыл алып атат. Булар болсо полноценный эле алмалар. Бул алмада 3 түрлүү алма бар. Сары, анан кызыл, жанатан деп коебуз. Анан көк алма бар. Бул да уланган. Бардык жеринен уланган. Мисалы, мынанын уланган жери мына жерде окшойт так. Уланган жерлерин уже неме уюл каптап калыптыр. Мына жерде жаңы уланган жерлери бар. Мисалы мынакей. Мына уланган, мына уже көктөдү, көрдүңүзбү? Мына көктөдү. Мына болсо уланган, мына көктөп гүлдөдү быйыл. Ушундай, ана чоң бутактары мурда уланган. Анан мынада да ошондой уланган жерлер көп. Буну 2 жыл, 3 жыл башта улагам, азыр ушул немелер жаап калыптыр. Анан мына жакта да мынабы черешнялар. Укмуш гүлдөп турган. Черешняны мына жөө жүрүп эле мына терип жесе болот. Себеби мен атайын бутаганда ушу стаканчык кылып бутадым. Жапсыз боло турган кылып. Мына алма болсо жанагындай стаканчык алма. Сүйүр алма деп коебуз. Кызыл болуп. Ошондой буну дагы кесип акырын өстүрүп келетем, быйыл 3-чү жыл. Мынабы черешнялардын бар да, мына болсо өрүк. Мына өрүк бир башкача сорт экен да. Канча кессең деле 1 жылда эле ушинтип өсүп кете берет экен. Канча кестим, бутадым. Анан бул бир жакшы жер, бул аябай түшүмдү көп берет экен да, анан еттүү өрүктөн экен да, сөөгү кичинекей еттүү. Анан үстүндө туруп эле кургай берет экен. Анан ал өрүк да ошондой, аркы өрүк да, калгандары черешнялар. Мына бул өрүк да ошондой, буну да кесип өттөрдөн быйыл уладым мынаны, бирок бир аз жакшы албай атат. Может көгөрүп кетер деп үмүт кылып турам. Анан бул жакка балдарым
жанагы менин сарайым бар тоонун алдында. Анан бул жерде да кичинекей сарай кылып койгон, бир уй, бир ат, 5 кой бата турган кылып. Эмне үчүн аны жасадым? Анткени балдар үйдө. Ошо койго чөп берип, атка чөп берип, атты сугарып, уйду сугарып үйрөнсүн. Үйдө үй жумуштарын кылып үйрөнсүн, мал чарбаны деп атам да. Чоң сарайымда болсо атайым малчы карайт ал жакта. Анан мына жерде атайын пустой сактадым. Бул жерге теплица курайын деп атам азыр. Кичинекей кылып. Ошол жерге теплица куруп, ушул жерден кыштын күнү да жана клубникаларды, бадырыңдарды ушул жерден пышырып көрөйүн деп атам. Се быйыл бул жака котельный салайын деп атам, кичинекей кылып. Ошо котельныйдан жылуулук системасын бере турган кылып. Буюрса ошондой жаңы пландарым бар. Баардык жагын эске алган турбайсызбы? Ооба. Эми бул бир да нерсе мына немеде калбаш керек да, көз жаздымда калбаш керек. Жүрүңүз. Бул жакта баня кылып койгонбуз, көп эле келип намазканабы деп калат. Анан күлүп калам, эми үйдө ошончо комната турат намаз окуганга. Бул жак ошондой мончо. Sizge чоң рахмат, убакыт бөлүп, атайын келип, ошо менин кыска өмүрүмдөгү таржымалдарымды бир аз тасмага түшүрүп алайын дегениңизге ыраазычылык билгизем. Бүгүн мына күн кандай өткөнүн деле билбей калдым. Көп сөздөр болду. Эң негизгиси ушу ден соолук каалайм. Ден соолукта болуңуз. Ушул Сереп ТВ дедиңизби? Сереп ТВ. Ошо Сереп ТВңар аябай дүйнө жүзүндө жаңылыктарды багындырган телевидениелерден болсун. Кудай колдоп, дайыма жакшылыктарда жүргүлө. Биздин бейне рубрикабызга тартылып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Урматтуу Сереп ТВ каналынын көрүүчүлөрү, кийинки бейнеден бизде кимди көргүңүз келет, мына ушул тууралуу биздин комментарийге жазып койсоңуз болот. Ал эми биз бейне рубрикабызды аяктайбыз. Сиздер менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.